Эми өлкө жарандары ID паспортты алмаштыруу үчүн арызды калкты тейлөө борборуна барбастан онлайн тапшырса болот. Анда түндүк мобилдик тиркемеси аркылуу ишке ашат. Бул тууралуу санаариптик өнүктүрүү министрлиги билдирди. Вы видите здесь онлайн-подача заявления на замену ID-паспорта. Биз кубаныч менен жаңы кызматты жарыялайбыз. Эми ID паспортты алуу үчүн же себептерден улам алмаштыруу үчүн сөзсүз калкты тейлөө борборуна баруу кереги жок. Алгач биз түндүк тиркемесинин дизайнын өзгөрттүк. Анда биринчи бетте эле калкты тейлөө борбору чыгат. Бул бөлүмгө кирип, сиз ID паспортты алмаштырууга арыз таштай аласыз. Белгилей кетсек, бул кызмат ID сериясындагы биометрикалык паспорты бар жарандарга гана жеткиликтүү. Эгерде сизде эски IN сериясындагы паспортуңуз болсо, анда бул кызматты колдоно албайсыз. Ал үчүн калкты тейлөө борборуна кайрылышыңыз керек. Паспортты электрондук түрдө толтуруп атканда алардын өздөрүнүн үйлөнүү тууралуу кагаздары, көлүгү, метиркеси базада оцифровано болуш керек. Андан кийин сүрөттү ак фондо жакшы качестводо кылып сүрөткө тартып, андан кийин көрсөтүлгөн 14 күндө паспортты ID картасы даяр болуп, бул паспорттук бардык калкты тейлөө борборлоруна түшөт, паспорттар даяр, аларды өздөрү келип андан кийин алып кете беришет. Бул жаңы кызмат тиркемеде 14 ноябрдан тарта иштей баштады. Ал аралыкта ондогон адамдар кызматты пайдаланышкан. Белгилей кетсек, бул кызмат пилоттук режимде иштеп жатат. Туура көз караштабыз. Онлайн ушундай болсо жакшы болмок. Элдин баардыгы баруу болуп, алыс жакындан келип, очередь күтүп, жумуштан калып отурбай. Сизчи? Ооба, убакыттан экономдомокпуз. Жакшы болмок. Мындай очередтен кыйналдык, биз да сардан бери турабыз. Сейчас такую систему для горожан это очень удобно, потому что сразу очередь берешь, в свое время все обслуживает, это очень классно. Өтөлүүчү мамлекеттик кызматтардын функционалдык мүмкүнчүлүктөрүн жана жеткиликтүүлүгүн кеңейтүү боюнча иштерди улантууда. Белгилей кетсек, онлайн арыз калтырган соң документтер 1-3 күндүн ичинде каралат. Андан соң арыз ээси паспорттун даяр экендиги жөнүндө тиркемеден билдирүү алат. Ал эми паспортты алуу үчүн сиз тандаган калкты тейлөө борборуна барууңуз керек. Тилек Айталиев, Аскар Маратов, ЛТР, Бишкек.